Түзөөдө BBC, Лондон, саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Сирияда аскердик операциялар күч алды. Орусия согуштук аракеттерине карата коомчулуктун колдоосун алуу үчүн медианы колдонууда. BBC Түндүк Кореяга кирүүгө сейрек мүмкүнчүлүк алды. Бул өлкө Жумушчулар партиясынын мааракесин белгилегени жатат. Орусия Ислам мамлекети тобуна абадан соккурганын айтканы менен бул топ Алеппо шаарынын түндүгүндөгү козголоңчуларга таандык бир нече айылды басып алды. Ал тапта орусиялыктардын 70% президент Путиндин аскердик аракеттерин колдой турганын жаңы сурамжылоо көрсөттү. Коомдук пикирдеги мындай өзгөрүүгө күчтүү маалыматтык өнөктүк себеп болду дейт Москвадан кабарчыбыз Сара Рейнсфорд. Орус медиасы элге Американын Сириядагы саясаты натыйжа бербей. Эми ал жердеги им тобуна каршы күрөшкө Россия кийлигишти деген ойдо жеткирүүдө. Телекөрсөтүү абдан таасирлүү. Россияда ар бир 10 киши телевизорду маалымат жана жаңылык булагы катары колдонот. Алар Сириядагы кырдаал жөнүндө кандай ойдо? Я считаю, что очень важно сейчас бороться с ИГИЛ. Ислам мамлекетине каршы күрөш абдан маанилүү. Менимче бүт дүйнө Россиянын Сириядагы аракеттерин колдого тийиш. Ал жердеги биздин чаралар жигердүү экенин интернеттен ачык көрсө болот. Демек Россия 4-чү жолу дүйнөнү сактап калууда. Сиз буга макулсузбу? Россия Сирияда согушуп жатканы туурабы? Россия бул согушта эң чоң салым жасап жатат. Бирок ал дүйнөнү сактап калат же жок деп айтыштын өзү туура эмес. Жеке өзүм Россиянын чараларын туура көрөм. Россиянын Сириядагы чаралары күчөтүлдү. Эми бомбалоодон сырткары деңизден да канаттуу ракеталар атылууда. Эл ичинде бул аракеттер кайда алып барат деген кооптонуу барбы? Я думаю, что никаких на самом деле последствий. Эч кандай зыян болбойт. Бул биздин өлкө кубаттуу экенин дагы бир ирет көрсөтүп турат. Президентибиз мыкты. Бардык ишти кылдат ойлонуп туруп жасайт. Капысынан эч нерсеге барбайт. Андыктан биздин өлкөбүзгө коркунуч жок. Менимче бул Сириядагы терроризмге байланыштуу. Биздин өлкө тынч жаткан элди коргоого аракет кылып жатат. Бул биздин пикирибиз. Жөнөкөй жарандар жашаган жерге ок атылган жок. Теле аркылуу түйүнткан нерсе элге жетип жаткандай. Андыктан учурда эл Россиянын Сириядагы аракеттерин кеңири колдоп жатат. Бул башталышы. Эгерде согуш узакка созулуп кетсе, элдин пикири өзгөрүшү ыктымал. Ошентип Москва калктан колдоо тапканы менен НАТО Орусия Ислам мамлекети тобун эмес козголоңчул күчтөрдү бутага алып, Асад режимин күчтөндүрүп жатат деп эсептейт. Азыр Сирияда ким менен ким согушуп жатат? BBC'нин атайын түшүндүрмөсүн сунуш кылабыз. Бир жагынан Сирияда президент Башар ал-Асад өз өлкөсүндөгү куралдуу көтөрүлүш менен алып бурушууда. Ал аны шериктери Иран, Россия жана Ливандык Хезболла тобунун жардамы менен басууну көздөйт. Экинчи жагынан АКШ, Түркия, Перс булугундагы араб өлкөлөрү жана батыш мамлекеттеринин көбү Асадтын кетишин каалайт. Алар Асадтын ордон самаган козголоңчуларды курал менен камсыздап машыктырып келет. Бирок негизги козголоңчулардын бири өзүн Ислам мамлекети деп атаган топ. Аны башка көтөрүлүшчүлөр баш болуп баары жек көрөт. Андай болсо, баардык тараптар Ислам мамлекети тобуна каршы деп түшүнсө болот. Бирок андай эмес. Россия Ислам мамлекети тобун гана бомбалаганын айтат. Бирок ал Асадка каршы күрөшкөн башка козголоңчулар дагы чабуулга алды. Алардын кээ бирин Иранга каршылаш Сауд Арабиясы жана Катар сыяктуу Перс булугундагы өлкөлөр каршылоодо. Асадтын кетишин тилеген түрктөр аны бомбалай элек. Алар Ислам мамлекетин бир аз бомбалап туруп, күрттөргө аябай чабуул коюшту. Күрттөр болсо өз кезегинде Асадтын Ислам мамлекетинин жана Түркиянын душманы. Бирок күрттөрдүн өзүн Түркияга шериктеш Америка колдоп жатат. Жыйынтыктасак, Вашингтондун достору бири-бири менен кармашууда. Бирок баары биригип Американын душманы менен согушуп жатат. Анысы болсо Асадты кулаткысы келет. Чаташкан жоксузбу? Көп өлкөлөр бутага алып жаткан дал ушул Ислам мамлекети тобунун пропагандасы кандай максатты көздөйт? Бул топтун бир ай ичиндеги интернетке чыгарган материалдарын изилдеген британ эксперти нес кылуучу фактыларды тапкан экен. Анын иликтөөсүн азыр BBC Kyrgyz.com сайтынан окусаңыз болот. Бул макаладан согушкерлердин пропагандасы боюнча интерактивдүү карталарды дагы таба аласыз.
Сиз BBC-ни көрүп жатасыз, эми күндүн башка кабарларын тизмеги. Европанын миграция кризисин тейлей баштады. 20 эритреялык качкын Италиядан Швецияга учуп келди. Алар жаңы жайгаштыруу планынын алкагында баш калка тапкан алгачкы качкындар. Италия менен Грециядагы 120 000 качкынды евро биримдикке жайгаштыруу планы өткөн айда жактырылган болчу. Кытайда 20 жашка чейинки эркектердин 3/1 тамекини таштабаса, алардын жарымы бул адаттан каза табышы мүмкүн экенин иликтөөлөр аныктады. Lancet журналы Кытайда эркектердин 3/2-си 20га чыкканга чейин чылым чеге баштарын жазып чыкты. Окумуштуулар 15 жылдык айырма менен 2 жолу улуттук изилдөө жүргүзүшкөн. Нобелдин тынчтык сыйлыгы 4 жыл мурунку революциядан кийин көп түрдүү демократияны курууга кошкон салымы үчүн Тунистин улуттук диалог квартетине берилди. Бул топ 4 жарандык уюмду өзүнө камтыйт. Немис канцлери Ангела Меркель менен Рим папасы Франциск талапкерлердин катарында болчу. Түндүк Корея демалыш күндөрү Жумушчулар партиясынын 70 жылдык мааракесин белгилегени турат. Өлкөнүн 23 миллиондук калкы репрессивдүү тоталитардык режимдин көзөмөлүндө жашайт. Режим адам укуктары боюнча олуттуу айыптоолорго кабылган. BBC командасы бийликтин көзөмөлү астында өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк алды. Дүйнөдөгү эң жабык өлкө Түндүк Корея башка өлкөлөрдөн оочуланып турат. Аэропорттун жолунда чоң майрамга камынып жаткан окшош формачан жумушчулар. Эртең тоталитардык өлкөнүн бийлигиндеги Жумушчулар партиясынын 70 жылдыгы. Партияны жогорку лидер Ким Жон Ун жетектейт. Ал мурунку лидердин уулу жана мамлекетти түптөгөн адамдын небереси. Абсолюттук бийлик династиясынын бир манжасы өзөктүк куралдын кнопкасында. Биз бул өлкө өнүгүп жатканын көрдүк. Дарыяда баржалар тизилип, коммерциялык жол ачылган. Көчөдө улуттук жана Европа кийимчен жүрүшөт. Айымдар шиштака кийген. Мурун мындай көрүнүшкө кабактар бүркөлүп калчу. Эми болсо айрым кишилер акчалуу болуптур. Кечээ Пхеньянда өткөн футбол матчы элге чоң эрмек болду. Тартиптүү топ Ким Жон Ундун жетекчилиги астында жеңебиз деп уран чакырды. Бирок Филиппин менен беттешкен команда 0-0 болуп тең чыкты. Ал арада жогорку лидер экономиканы ачык кармасам көзөмөл колдон чыгып кетпес бекен деп сарсана. Эми спортко келсек, Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бах FIFA ишенимди калууна келтиши керек деди. Кечээ FIFAнын президенти Зепп Блаттер, вице-президент Мишел Платини жана башкы катчы Жером Вальке 90 күнгө кызматтан четтетилген. Дооматтарды четке каккан 3 расмийге каршы FIFA коррупция боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Блаттер соңку чечимди апелляцияга берди. Исса Хаяту FIFAны убактылуу жетектеп турат. 2016 жылкы футбол чемпионатына тандап алуу турунда кызык беттештер болду. Түндүк Ирландия Грецияны өз таласында 3-1 менен утуп, биринчи жолу Евро чемпионатка жолдомо алды. Португалия Данияны 1-0 эсебинде жеңип, өз ордун сактап калды. Бүгүн Англия Эстония менен, мурдагы дүйнө чемпиону Испания Люксембург менен беттешет. Ливерпулдун жаңы машыктыруучусу Юрген Клоп клубдагы ишин эң чоң сыноо деп мүнөздөдү. Боруссия Дортмундтун мурдагы тренери менен Ливерпулдун 3 жылдык келишими $23 миллион бааланды. Ал жаңы клубуна өзүнүн машыктыруучулар тобун ала келет деп күтүлүүдө. Азыр Ливерпуль Премьер-лигада 10-орунда турат. Жаңылыктардын соңунда жол тыгындары көбөйгөнүн айтып, даттангандар аз эмес, бирок бул сүрөттөрдү карап көрүңүз. Кытайдан келген бул кадрлар 30дан ашык жол тилкеси бар трассадагы тыгынды көрсөтөт. Бул 4 чакырымга созулган эбегейсиз чоң тыгындын бүткөн жери. Көрсө жарандардын көбү улуттук майрамда үйлөрүнө кетишип, кайра Бейжиңге кайтып келе жаткан экен. BBC кабарчылары сиздер менен кайрадан дүйшөмбү күнү амандашат. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.